Очередке жазылдым да? Қанша болып жазылдым? 168 очередке жазылдым да? Қашандан бері? Артан бері? Бұнда керек болды да қайда қайызғы бірінші, қайда неме тәуіз елдер жөніп тұрады, көйінше, білбейше. Ушундай бир баш керек болот. Биринчи сураш керек. Эмне кылсам документти алабыз депчи. Маалымат толук жетпегенден улам кезекке туруп алып, кайра маалымат так толук жетпей жатат. Көйнөчү. Качандан бери очередь турасыз? Меники азыр 157 болду. 2 күн болду я. 157. А эми качан белгисиз эми. Кетебиз деген кечиккенде. Bir tezgah presin ağaçı. Kaç bolları. Elinde kıynamayıcı. Kanca yıl durar. Kaynap götürdü içinde. Башталгандан бери канча күн болду? 19-нан башталган. 9-декабрдан башталган, э? Бул канча адамга күнүнө канчага чейин адам кабыл алып атасыздар? 150-ге чейин адам права алып кетип атат, э? Буга чейин окуп, анан экзаменден өтүп, анан ушул жерден эми правасын утуп аткандар да бардык, э? Бардык ошолор, э? Бул жерде эч кандай экзамен да болбойт, башка болбойт, э? Жалаң корочкага акча төлөй эле кирип бул жактан корочкасын алып кетиш керек. Рахмат. Толук жетпей калып деп жалпы болуп жатат. Негизи маалымат кандай берилет бул жердегилерге? Кандай паспорттору, кандай праваны алыш үчүн кандай документтер керек делет өзү? Праваны алыш үчүн мына бул кишилер документтер менен келет. Мына убактылуу айдоочулук куәлүгү. Ушуну алганда кандай документ керек болсо, ошол эле документ менен келет. Элдин баары билет, кабары бар. Сыртка илингенби негизи ушул боюнча? Жок. Айдоочулук куәлүктү биз 9-декабрдан баштап бере баштадык. Дүйшөмбү күнү мындайча айтканда. Ошол күндөн баштап күнүгө айдоочулук куәлүк менен бере баштадык да. Анын жолугунда болуп калды. Документтерин бүт керектүү документтерин тапшырып, дагы анан кийин бул жерде бүт даярдап, биз документациясын даярдап берип туруп, анан кайра ал кишилерге биз Бишкекке жөнөтөбүз. Бул электрондук варианттары барып, 3 күнүн ичинде өзүнүн телефонуна сообщение келет. Айдоочу куәлүгүңүздү алып алыңыз деп. 3 күн 4 күн ичинде максималды. Анан ошонун ичинде өзү электрондук телефонго сообщение келип туруп, бул жерден айдоочулук куәлүгүн алып кете берет да. Адамдардын көбөйгөнүнүн себеби биз буга чейин айдоочулук куәлүгү жок болгондугуна байланыштуу биз эмелеп турганбыз да. Убактылуу айдоочулук куәлүгү берип турганбыз. Ошол убактылуу берип 6000ге жакын айдоочулук куәлүктү убактылуу бергенбиз. Ошол кишилер көбүнесе телевидениеден угуп маалымат каражаттарынын баардык жерде айтылып атат, жаңы айдоочулук куәлүк берилип атат. Вот ошонун негизинде баары келип алып атышат да. Маселен, бизде 2 аппарат коюлган. Эртең менен 8ден кечки өз иш убакыты саат 6-га 5:30-га чейин, бирок 6-7-ге чейин обслуживание кылып, ушу тейлеп элдерди жардам берип чыгарып жөнөтүп атабыз да. Анан өзүбүз кагаз түрүндө өзүнчө очередь коюп, мындай урушта башкылдырбастан баарына сыйлык жакшы мамиле жасап туруп жөнөтүп жүрүшкө аракет кылып атабыз. Күнүнө 180-200дөн ашык адам бир күндө айдоочулук куәлүктү алып кетип атат да. Азыр эми мында алып көрсөңүз 6000 киши деген көп да. Ал деген бир 10 күнүн ичинде азайтып алабыз деп ойлоп атабыз да. Себеби бизде мына мурун 1-октябрга чыгарып айдоочулук куәлүгүнө камсыз кылабыз деп мамлекеттен эме кылдык эле. Ага үлгүрбөй калып туруп, анан 31-декабрга чейин деп айдоочулук куәлүк берип турганбыз да. Бирок мына эркерээк былтыр 9-декабрдан баштап уже баардык айдоочулук куәлүк бере баштадык. Азыр мурункудан айырмасы мунун пластикалык эмеси аябай качественный, жакшы болуп чыккан. Бүт пункттары бар. Ар бир кыргызча, орусча, англис тилинде которулган. Ар бир пунктунда адамдын туулган жылы ар бир эмеси көрүнгөн. ОМС-тер да жазылат. Бүт ошонун ичинен ачып карасаңыз, электронный текшергенде адреси менен баары чыгат. Анан эмеси дагы срок 10 жылдык болуп чыкты, мөөнөтү. Ушул жакшы эмелик международный стандартка жооп берет. Бүт башка мамлекеттерде да признат кылып бул машина бул айдоо. 3 касса. Учетен очередь. Бул жерге канча акча төлөш керек? Бул жерде 790 сом төлөйт. Корочкага жанагы
заявление жазған услугасына жол киресіне Бишкектен барып келген. Ошо 136 сом. 136 сом, а? Yok, 736 сом. 736 сом. 736 сом төлөгөндөн кийин не кылыш керек булар? Бул жерде төлөгөндөн бул документтерди штаб коюп, тапшырып коюп кете беришет. Анан өзүнүн телефонуна сообщение келет. Сиздин айдоочулугуңуз даяр болду деп. Ошону алгандан кийин өзү келип, журналга болбой айдоочулук төлөгөнү кетиyor. Сүрөткө түшүп атат да, ошол жерге барып сүрөткө түшөбү және кассага төлөгөн? Жок, кассага акырында төлөйт. Биринчи, маселен, биринчи жолу экзамен тапшыргандар, экзамен тапшырып көрөт. Теоретический экзамен тапшырып, андан кийин практический вождение өтүп келет. Андан келгенден кийин заявлениеге барып отуруп, ал жерде бүт аныларын жазып алат дагы, ошол жерде сүрөткө тартып, олар заявлениени чыгарып берет, арызды. Чыгарып бергенден кийин биздин кызматкерлер аны компьютерге түшүрүп берет. Түшүрүп бергенден кийин келип кассага төлөп, документтерин штаб коюп кете берет. Ал телефонун жазып алып ошого SMS барабы? Ошо SMS барат. Баарына бирдей SMS барат. Сиздин айдоочулук төлөгүңүз келди. Анын өздөрү келип алып кетет. Ошондо бир киши күндө өзүңөр ченеп чакырат экенсиң да, монча киши келет деп, Жок, кандай эмес, мында үлгүргөнүбүзчө. Маселен, кече 228 киши үлгүрдүк, маселен. Кээде 200 адам үлгүрөт. Азыр берилип аткандар барбы ошентип чакырып? Жок, биз тапшырып коюп кетет. Азыр айдоочулук көлүк пока келелек. 3 күндөн кийин келет деп атышат. Турган. Мына так, айдоочулук баракчасы жанагы. Ушуну автомектептен берет. Бул медициналык справкасы. Мына ол болсо автомектептен берген көлүк. Мына ол медициналык справка. Бул деген вождение өткөн, практикалык экзаменден өтүп келгени. Ушул документтердин негизинде өзүнүн паспортун кошуп, бул жерге кирет. Бул жерде киши жазат, отурат, мына киши отурат, Азыр бул киши бүткөндө сүрөткө тартат, электрондук вариантта кол коет. Анан заявление чыккан заявлениени алып, бул жерде бизден эмеге киргизип сүрөт болот. Келип эле алып кетет мына жерден. Мына жерден сразу эмени алып, фамилиясын текшерип, паспортун текшерип туруп, алып кетет. Мына документтерди кайтып берип болот. Тоқсан сегізінші киши уже заявление жазылды. Азыр саат 1 болду. Тойло. Жана киши жарымы 47. 98 заявление жазылып атпайбы мында. Ожидает подтверждение. Азыр биз бир подтвердить этсек, ожидает оплата. Ожидает оплата болгондон кийин ожидает печать болуп калат. Мындай. Уже печать болгондон болду, кете берет ал киши. Уже аяктан печаттангондон кийин уже готовый болуп чыгат. Азыр уже 92-нчи адамга печать басылыптыр, 98-нчи адам уже жазылып бүттү. Азыр ушул убакка